Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз Эрнест Хемингуэйдин өмүрү жана чыгармачылык жолу менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактан силер жазуучунун өмүр жолу менен таанышасыңар. Жана ал жөнүндө билимиңерди тереңдетесиңер. Силер адабияттын адамдын турмушундагы орду, чыгарманын маанисин түшүнөсүңөр. Ошондой эле чыныгы адамдык сапаттарга ээ болууга тарбияланасыңар. Сабактын тиби жаңы билимдерди өздөштүрүү, системалаштыруу, тереңдетүү сабагы. Сабактын методу көрсөтмөлүүлүк, айтып берүүчүлүк. Сабактын жабдылышы 10 класстын адабият окуу китеби, интернет маалыматтары. Силерге жагымдуу маанай тартуулап, жазуучунун афоризмдерине токтолуп өтүүнү туура көрдүм. Коркоктуктун баары жек көрүүдөн келип чыгат. Акылдуу адамдар чанда гана бак болушат. Адамдар бактылуу болууга ар убакыт жеңил жана кыска жолду издешет. Андай жол жок. Өзүңө жаккан адамдар менен гана баарлаш. Жумуштун жоктугунан идеологиянын жоктугу жакшыраак. Эгер сизди бир ай тынымсыз жеп атса, анда жазыңыз. Адам деген жатып өлгөнгө акысы жок. Согушуп жатып, кармашып жатып өлгөнү жакшы. Бир нерсе жасаган соң сүйүнсөңүз, сизде моралдын бар экендигин, өкүнсөңүз жок экендиги. Эгер сизге кимдир бирөөнүн сөзү катуу тийип атса, анда ал адамды аябай жакшы көрөсүз. Биз жооп берүү үчүн гана башкаларды угабыз, чынында биз угууну билбейбиз. Дүйнөгө белгилүү Эрнест Хемингуэй 1899 жылы 21-июлда Чикагонун Оук Парк деген чакан шаарчасында врачтын үй-бүлөсүндө туулган. Жаш Эрнесттин балалык чагы ушул шаарчада өтөт. Энеси жашоо турмушунда динчил мешандык салтын бекем сактаган адам болгон. Ал эми атасы болсо, аны өтө жаш кезинен эле балыкчылык кесибине үйрөтөт. Балык уулоо ушундан баштап Эрнест Хемингуэйдин эң бир сүйгөн кесибине айланат. Адабий эмгектерди жазуу иши эрте ойгонот. Мектепте окуп жүргөндө эле Эрнест Хемингуэй мектептин журналында кызмат өтөй баштайт. Балким бул нукур адабий чыгармачылык эместир. Бирок ошондой болсо да, мектептин журнал ишине катышуу жаш өспүрүмдүн ички мүмкүнчүлүктөрү бар экенине далил болот. Кийинчерээк ушул кесиптин адамдардын образын сүрөттөө аркылуу Хемингуэй дегел адамдын табияты эмнеге жөндөмдүү экенин, ал кандай кыйынчылык сыноолорго чыдай ала турганын таанып билүүнү максат коет. 1917 жылы мектептеги окууну бүткөндөн кийин Канзас-Сити шаарына келип, Стар деген гезитте репортер болуп иштейт. Ушул гезиттин беттеринде Хемингуэйдин журналисттик ишмердиги башталат. Көп узабай америкалык чоң журналдар Эрнест Хемингуэйдин аңгемелерин жарыялай баштайт. Бирок анын дүйнөлүк адабий даңкы 1926 жылы жарыяланган Күн да чыгат, Фиеста деген биринчи романынан улам башталат. Көп нерсени көрүп, көп нерсени билүүгө аракеттенген жазуучу Италияда болот, Францияда жашайт, Испанияны өз жериндей сүйүп кайра-кайра барат, Африканы кыдырат, атактуу Килиманджарону көрүп чыгат. Барган көргөн жери бекер калбайт. Жазуучу ал жөнүндө сөзсүз кандайдыр бир чыгарма жаратпай койбойт. Натыйжада дүйнөлүк окуучунун колуна Хемингуэйдин ааламга даңазалуу Кош түбөлүк куралым, Прощай оружие, Бар туруп жок, Имет и не имет, Коңгуроо кимдин жаназасына кагылууда, По ком звонит колокол деген романдары жана көптөгөн аңгемелери, очерктери келип тиет. Табиятынан тынчы жок жаралган адам, анын үстүнө такай адабий изденүү жай алдырбаган Эрнест Хемингуэй дүйнөнү кыдыруу менен саякатын уланта берет. Мына ушундай бир саякат учурунда Конго бараткан жолдо 1954 жылы спорттук самолетто каттуу кырсыкка учурайт. Ырас, андан аман эсен калат, бирок ооруга чалдыгат. Жеринен саламаттыгы мыкты адам кадимкидей эле жашап, кадимкидей эле чыгармачылыгын уланта берет. Бирок 1961 жылы
Гаванадан мурда жашап жүргөн Американын Айдахо деген штатындагы Кетчем деген шаарга кайрадан кайтып келет. Ушул жылы 2-июль күнү Эрнест Хемингуэй өзүнүн мергенчилик мылтыгы менен өзүн өзү атып өлтүрөт. Эрнест Хемингуэй 1954 жылы дүйнөдөгү эң мартабалуу Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Чал жана деңиз повести. Жазуучунун бул чыгармасы 1952 жылы Американын Life деген журналына жарыяланган. Повесттин негизинде автор өз башынан өткөргөн, өзү жакшы билип, бетме-бет көргөн окуялар алынган. 1948 жылдан баштап ал Гавананын жанындагы Финка Вихия деген жерде жашап калат. Бул жер негизинен балыкчылардын жери экен. Эрнест Хемингуэй балык уулоону кумарлануу менен жакшы көргөн. Ал жөн эле жакшы көргөн эмес, балык уулоонун ар түркүл кырдаалдарына, күтүлбөгөн небир шумдук окуяларына чыдап башынан өткөргөн. Кубанын ушул жеринде жашап турганда, ал чыгармачылыктан бошой түшкөндө карапайым балыкчылар менен күн өткөргөн, аңгемелешкен, алардын турмушуна, ички дүйнөсүнө терең кирип үйрөнүүнү милдети катары сезген. Мына ушул турмуштун жана өз башынан өткөргөн окуялардын негизинде Эрнест Хемингуэй өзүнүн Чал жана деңиз деген повестин жазган. Мен чыныгы эле чалды жана чыныгы эле баланы, чыныгы эле деңизди жана чыныгы эле балыкты, чыныгы эле акулаларды сүрөттөөгө аракеттенгем. Эгерде мен буларды жетишерлик түрдө жакшы жана туура бере алган болсом, анда алардын ар кандай мааниде талкууланышы толук мүмкүн. Чал жана деңиз деген повестте Сантьяго деген кубалык балыкчы менен Маноло деген кубалык жаш баланын турмуш тагдыры баяндалат. Сантьяго жалгыз жашайт. Ушул баланы жардамчы катарында алып жүрүп, балыкчылык кесибине үйрөтөт. Чал акыры 84 күнүк катары менен деңизге чыгып, Гольфстримге 84 күнү тең эчтеке кармай албай келет. Мунун 40 күнүн ал бала менен өткөрөт. Ар бир жолу чал менен баланын куру кол кайтканын көргөн баланын эн атасы чалдан үмүтүн үзүп, эми баланы чалга кошпой, жалгыз жибере баштайт. Бирок баланын боор ачыйт. Кантсе да картайып бараткан арык чырай адамды аять. Ага колунан келген жардамды бергиси келет. Бул жолу балык уулоого жалгыз чыккан чал балким өмүр бою жолукпаган, деги эле күтпөгөн окуяга кездешти. 84 күнү жолу болбой кур кол кайткан чалдын болот кайрымагына бул жолу кадимкидей эмес балык келип илинди. Чал муна дегенде байкаган жок. Болот кайрымактарга тизилген сардиналарды жеп жаткан балыкты сезип ичинен кубанып жатты. Бирок кайрымактарга илинген балыктын оордугу салмагы барган сайын туюлуп, кыракы чал бул өзүнчө бир жаралган зор балык экенин ачык түшүнө баштады. Дал ошол минутта дал баланын жалынып суранганына карабай, ошол күнү кошо ала келбегенине катуу өкүндү. Анткени дал ушул учурда баланын бирден бир жардамы тиймек. Мына ушул картайып бараткан адам менен зор балыктын ортосундагы айыгышкан күрөш 3 күнгө созулат. 3 күн бою күнү-түнү балык моюн бербей, бирок болот кайрымактардан кутула албай сүзүп жүрдү. Мына ушул картаң адам укмуштуудай зор балык менен болгон деги эле тең эмес, деги эле барабар эмес таймашында жанында бала жок экенине канча жолу эстеп, канча жолу өкүндү. Ошентсе да ал адам картайганда жалгыз калбоо керек. Бирок баары бир ал акыры сөзсүз түрдө жалгыз калат деген жыйынтыкка келет. Көрсө, мына ушул жалгыз калгандык адамга кайрадан күч берет экен. Тайманбай акырына чейинки күрөшкө чакырат экен. Мына ушул жалгыздыктан келген күч, кайрат менен чал кантсе да 3-күндүн акырында зор балыкты жеңди. Акыры өлгөн балыкты кайыкка байлап, өзүнүн жээгин карай жөнөдү. Жээг албетте алыс калган. Мына ушул жерде чал үчүн күтүлбөгөн, мурдагыдан да коркунучтуу, мурдагыдан да каардуу окуя башталды. Алыстан жыт сезген акулалардын тобу жете келип, өлгөн балыкты талап киришти. Балыкчы үчүн бул өлүмгө тете катуу сокку болду. Анткени өлгөн балык кандай күч, кандай эрдик менен табылган, ушул чалдын гана жеке дүйнөсү, жеке мүлкү. 84 күндөн кийин колго араң тийген ушул даяр оокатты, даяр мүлктү акулалар жолдон чыга калып талап жатышпайбы? Мынан ушул менен балыкчы чал эч качан келише алмак эмес. Эгерде акулалар адегенде бирден же экиден келсе, күрөштүн аяк ченинде алар тобу менен, үйүрү менен келе баштады.
Жээкке жеткенге чейин зорбалыктын такыр мүлжүгөн скелети гана калды. Чал ошого чейин өзүнүн ажал оозундагы күрөшүн токтоткон жок. Ал биринин артынан экинчисин өлтүрүп же жарадар кылып жүрүп отурду. Бул жашоо турмуш үчүн болгон аеосуз күрөш болчу. Ошондуктан мындай күрөштөн улам повестте эң сонун айтылгандай, адам жеңилиш үчүн жаралган эмес. Адам адамды өлтүрүп жок кылууга болот, бирок аны жеңүүгө болбойт деген жыйынтык өзүнөн өзү чыгат. Көрсө повест ушул жөнүндө, адамдын жеңилбестиги жөнүндө экен. Адамдын жеңилбестик идеясын сүрөттөө, ал кандай гана кыйын күндө калбасын, кандай гана азап тозокторду тартпасын, Эрнест Хемингуэйдин бүтүндөй чыгармаларынын негизги мазмунун түзөт. Ал өзүнүн жазуучунун милдетин жана түпкү максатын ачык түшүнгөн. Ушул мааниде Эрнест Хемингуэй кандайдыр бир партияга өтүп алып, ошол партиянын кызматын аткаруу аркылуу мансаптарга жетишкен жазуучулар менен эч качан келише алган эмес. Мындай жазуучуларды ал өз кесибинин чыккынчысы катары эсептеген. Эрнест Хемингуэй өмүр бою эч кандай партияга өткөн эмес. Ал бир гана бийик максатка, адам жөнүндө нукура чындыкты айтууга өмүр бою кызмат кылган. Мына ошондуктан ал 20-кылымдагы улуу жазуучулардын катарында ардактуу орунда турат. Мына ушинтип балдар биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Силерге тапшырма. Эрнест Хемингуэйдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө башка китептерден, интернет булактарынан таап маалымат чогулткула. Чал жана деңиз чыгармасын окуп чыккыла. Чыгарманын негизги идеясы кайсында экен? Анда эмесе саламатта калгыла.